бизди келечек турак жай кооператив башка кооперативдерден айырмабыз бар болчу да. Баягы коркунуч деген нерсе болдубу башында? Мамлекет тараптагы орган кооперативге түшкөн акчаны кандай жумшап атасыңар текшерип турат. Карапайым эл үчүн кандай жеңилдетүүлөр бар? Баягы салыштырмалуу Кудай сактасын, биз ызычуулардын арасына кирген жокпуз. Ооба болду коркунуч жанагындай кара пиарлар чыкты. Азыркы күндө 2 миллион үй алам десе 300 миң сом. Турак жайга муктаж адам негизи көп. Сабырдуулук кармаса турак жай алат. 4 жылга толуп 5-жылга кадам таштадык буюрса. Бизди көрүп жаткан ар бир көрүүчү жеке үйү болуусун кааласа керек. Ал эми ар бир турак жайга ээ болууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан Келечек турак жай кооперативине келген учурубуз. Аларда кандай жаңылыктар бар, бизге кандай ыңгайлуу шарттар түзүп берип жатат, аны чогуу биргеликте биз сиздерге көрсөтүп беребиз. Самир байке, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кайрадан сиздердин кеңсеңиздерде орун алганыбызга кубанычтабыз. Буюрса жакшы жаңылыктар бар экен деп уктук. Келиңиз биринчи жаңылыктар менен бөлүшсөңүз. Акыркы учурдагы жаңылыктарыбыз Кудайга шүгүр мамлекет тараптан жакшы көзөмөл болуп атат да. Кандай көзөмөл болду десе, кече октябрь айында жогорку кеңештен кооперативдердин мыйзамы өзгөртүү түзөтүү боюнча 3-чү окуудан өттүк. Бул өзү негизинен 3 окуу болот экен да. 1-чи окуу, 2-чи окуу, анан 3-чү окуу болуп туруп, жогорку кеңеште депутаттар карап тургандан кийин мыйзам кабыл алынган экен. 3-чү окуудан Кудайга шүгүр өттүк. Мыйзам кабыл алынганда ал жакта өзгөртүү кандай болду? Мамлекет тараптан негизгиси көзөмөлдөөчү бир орган дайындалып атат да. Себеп баягы акча менен келип, акчасын салып, кезек күтүп аткан адамдар турак жай алабыз деп. Акчасына сарсана болот. Акчаны булар туура эмес жака жумшап коюшту, эмне болуп атат? Алданып калдыкпы дегендер? Алданып калдыкпы? Булар өздөрү билип, ар кайсы жака жумшап коюшу мүмкүн да деген бир бүтөмүк ойлор бар. Ошол ойлор адамды сарсана кылат да. Ошол сарсана болбосун деп мамлекет тараптан бир көзөмөлдөөчү орган болуп атат. Алар эмне жумуш кылат? Мамлекет тараптагы орган кооперативге түшкөн акчаны кандай жумшап атасыңар текшерип турат. Мындайча айтканда, акчаны кооперативде иштеген кишилер өз билип эч жака андай туура эмес багытка жумшай албайт. Кудай сактасын, буга чейин деле жумшаган эмеспиз. Ошол мыйзам эле кармап иштеп келип атканбыз. Элге жакшы болду, сарсанасы басылып, тынч отурушат. Мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынган учурда сиздер кандайдыр бир өлчөмдүү акча төлөп турасыздарбы мамлекетке кайрадан? Жок, ал жагынан эч кандай көзөмөлгө биз акча төлөбөйбүз мамлекетке, себеп биз коммерциялык эмес уюмбуз да. Мамлекет тараптан бизге просто жардам. Биз өзүбүзгө деле жакшы болмок, элге жооп бергенде мына мамлекет текшерет. Эл деген эл. Бирөөсү туура кабыл алат, бирөөсү туура эмес кабыл алат. Мамлекет тараптан көзөмөл деген нерсе көпчүлүк элде сарсана кылбастан, сарсана кылбай жакшы отурушат деп ойлойбуз. Бул жыйынтыкты алгандан кийин, мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынгандан кийин элдин саны кандай? Ишенип, көбүрөөк келип башташтыбы мурункудан? Ооба, көбүрөөк келип башташты. Былтыркы жыл мисалы үчүн бир аз оор жыл болду айсак болот. Себеп дегенде кооперативдерде ызычуулар көп болуп кетпеди. Баягы салыштырмалуу, Кудай сактасын, биз ызычуулардын арасына кирген жокпуз. Себеп дегенде мыйзамды, уставды, кооперативдин өзүнүн положениясы бар. Ошолорду так таза кармап келдик. Андан дагы биздин келечек кооперативге катталган мүчөлөрдүн сабырдуулугу болду деп айтсак болот. Анан ошол баягы убакыт өткөн сайын кооператив кандай иштеш керек экенин Кудайга шүгүр эл туура түшүнүп башташты да. Баштагандан кийин эми турак жайга муктаж адам негизи көп. Келе башташты. Азыр карап турсак, келип акчасын алып кеткендер дагы бар экен, негизи эле акчасын алып кеткендер буга чейин да көп болдубу агай сандары? Былтыркы жылы көп болду. Былтыркы жылдын таасири быйылкы жылдын жарымына чейин таасир этти деп айтсак болот. Былтыркы жылда эми өзүңүздөр деле күбө болдуңуздар. Элдин бардык Кыргызстанда бардык жарандар көрдү, кандай гана окуялар болуп кетти. Таасир этти албетте. Акчасын алам деген алып кетет. Эми алам десе алып кетет. Акча элдики да, биздики эмес. Турак жай алам, күтөм деп сабырдуулук кармаса, турак жай алат. Жок. Эми ар кандай себеп болот. Бирөө коркконунан эле алып кетти деп деле айтсак жаңылышабыз.
бирөөсү коркот, сарсана болушат, акчамдан жок, үйдөн жок калам деп. Бирөөсүнө акча чындыгында муктаж болуп калат. Үйдө ар кандай окуя болуп калышы мүмкүн. Же болбосо башка жактан акча топтоп калып туруп, үй алып алып, ошого бул бизге төлөгөн акчасын алып барып кошумча кылганга деп алып кетиши мүмкүн. Ар кандай себептерден акчасын алып кеткендер болду. Быйыл буюрса 4 жылдын жүзү болду. 4 жылга толуп 5-жылга кадам таштадык буюрса. Көпчүлүгү комментарий бөлүмүнө жазып калыптыр. Кээ бирлер 1 жылга жетпей жабылып калат, бирок кантип келечек 4 жылды артка таштады. Бул жерден жана биринчиден жогоруда айтпадыкпы? Бизде кезекте үмүт менен турган адамдардын сабырдуулугу болду. Анан экинчиден бизди келечек туракчай кооперативден башка кооперативдерден айырмабыз бар болчу да. Кооператив кандай болуш керек эле, ачык айкын болуш керек. Канча акча түшүп атат, каяка коротуп атат, ким акчасын алып кетип атат, ким туракчай алып атат. Анын баардыгын очередке кезекке турган адамдар, үй алгандар баардыгы көрүп туруш керек болчу да. Өзү положениясы ошондой. Анан тилекке каршы бизде ошол нерсе бар. Ачылганын тарта эле ушундай өзү биздин жумушубуз азыркы кабыл алып аткан мыйзам менен өзгөрүп аткан мыйзам менен эле иштегенбиз буга чейин деле. Себеп кооперативдин логикасы, шарты ушундай болуш керек экенин билет элек да. Мисалы үчүн компьютерден эле көрсөтүп бере алам. Кезекте акыркы адам турган болсо, эң акыркы адам турат да. Ушул эң биринчи ким турат? Алдында канча адам турат? Бардыгын телефондон көрүп турат. Ал менен бирге дагы канча адам айына акча төлөнүп атат, канча акча түшүп атат, каяка коротулуп атат, полностью ушул жерде бар. Себеп дегенде бизде дагы мамлекет тараптан көзөмөлдөөчү деп атпайбызбы? Дагы бир жаңылык бар эле, унутуп калыптырмын. Биз мүчөлөргө чогултуп отчет бергенбиз да. Бергенде өздөрүнүн инициатива көтөргөн адамдар чыкты, келге комиссия түзөбүз депчи. Кезекте турган адамдардын арасынан эле өздөрү кол көтөрүп шайлашып 7 кишиден турган комиссия түзүп коюшкан. Алар ай сайын келип туруп, бизде канча акча түшүп атат, ал акчаны кай жака коротуп атасың. Бухгалтерский отчет полностью ар бирин кылдаттык менен текшерет. Жада калса канча адам төлөп атат, канчасы төлөбөй атат, эмне болуп атат, баардык маалыматты алат дагы кол коюп беришет. Ошол кол койгон баракты ар бир кооперативде катталган мүчөнүн өзүнүн кабинети бар да, личный. Ошол кабинеттен жүктөп коебуз, ошол жактан көрүп турат. Үйдө отуруп эле телефондон көрүп турат. Карапайым эл үчүн кандай жеңилдетүүлөр бар? Жеңилдетүүлөрдү бул жылы жасадык. Себеп дегенде баягы баштапкы төлөм былтыркы жылы 25% болчу да. Анан баягы биз теориядан практикага өткөн үчүн эл менен көбүрөөк иштешти, көбүрөөк окуялар болду. Маалыматтар болду, практика жүзүндө басып өттүк да. Анан 25%-ын төлөй албайт экенбиз, бир аз төмөндөтсөңөр катталат элек. Эми чындыгында Кыргызстанда турак-жайга муктаж адам көп. Бирок тилекке каршы анын баардыгы эле баштапкы төлөмдү көтөрүп келип каттала албай атат да. 25% болчу, ошону төлөш кыйын болгондуктан ошону төмөндөттүк 15% кылып. Жакшы. 15% болгондо муну мен сизге бир мисал катары түшүндүрүп берейин. Мурда 25%, 2 миллионду үй алам десе, 25% төлөш үчүн 500 миң сом төлөш керек болчу да, баштапкы төлөм. Азыркы күндө 2 миллионду үй алам десе 300 миң сом төлөйт. Жакшы болуп турат. Бирок мөөнөтүнөн кичине өзгөрүү болуп калат. 25% төлөсө 10 жылдык мөөнөткө чейин үй алса болот. Эгер 15% төлөсө анда 7 жылдык мөөнөткө чейин. Демек, эл үчүн дагы көптөгөн жеңилдетүүлөр жасап жаткан учуруңуздар экен. Анан мен мындай суроо бергим келип турат. Жылдык отчет бересиздерби быйыл буюрса, мынакей жыл аяктап баратат? Качан көрө алабыз? Жылдык отчетту ачылган жылдан тарта эле беребиз негизи. Былтыркыны быйыл уже бергенбиз. Биздики жылдык эмес, ай сайын отчет керек болсо. Жана жогоруда айтпадым, комиссия бар деп. Жылдык отчет ал сөзсүз түрдө мыйзам чегинде берилиш керек. Биз жылдык отчеттон сырткары ай сайын да отчет берип атабыз. Анан ошол 7 кишиден турган комиссиянын эмеси болуп атат. Предложение деп коет го. Айтып атышат да. Келгиле кварталдын отчет берели деп. Ага деле макул болдук. Буюрса ушу жакынкы күндөрдө пландаштырып атабыз. Буюрса алдыда дагы дал ушул келечек турак-жай кооперативинен алып жаткан кишилерден дагы интервью алабыз. Азыр деле өзүбүз көргөндөй саны арбын экен. Азыркы таптарда келип алып жаткандар бар. Аны алдыда чагылдырып беребиз. Ал эми сизден жакшы бир элге кайрылуу болсун. Кайрылууду кылалы, акыл өзүңүздөр көргөндөй эле Кудайга шүгүр. Канча деген окуялар кооперативдердин арасында окуя болсо дагы өзүбүздүн жумушубузду токтотпостон тескерисинче алдыга жылганга аракет жасап атабыз. Азыр көрүп атасыз, мына бүгүн эле оформление болуп атат, болбой атат эмес. Турак-жай алгандардын кезектегилердин санын мындай процент пайыз менен айта турган болсок, бүгүнкү күндө 42% адам уже турак-жайлуу болду. Биздин максат
турак жай алган адамдардын пайызын өстүрүш. Көбөйтсөк, азыр мисалы үчүн башында 100% болгон болсо, кезекте турган адам, турак жай алган адам 0% болчу да. Ошол 1%, 2%, 3% болуп отуруп, бүгүнкү күндө 42%га жетти. Ушул 50%га 50% болсо, андан кийин дагы токтотпостон турак жай алгандар 60%, 70% болуп барып, убакыттын өтүшү менен турак жай алгандардын саны көбөйүп атат да. Көбөйгөндө кезекте турган адамдардын кезеги батыраак жылып, негизги максат биз болбосок дагы бизден кийинки иштеп аткан кишилер келгенде, может, балдарыбыз иштеп аткан учурда дейбизби? Кезекке келген, турак жай алам деген адам кезексиз эле турак жай алып калса деген бир план койголи ошону эсептеп атабыз. Келечек турак жай кооперативине кызыккан адамдар болсо, маалымат алабыз деген болсо, ар дайым эшигибиз ачык. Бизде дайым иштеп турган 703 400 200 деген номерибиз бар. Ошол номерлерге кайрылыңыздар. Миң уккандан бир көргөн артык дейт. Кайрылгандан сырткары кеңселерибизге келип, биз менен толук маалымат алып, анан кадан таштасаңыздар деп суранат элек. Келиңиздер, турак жайлуу болуңуздар. Ар бир адам турак жайлуу кылганга себепчи болсо, биз дагы сүйүнүп, жумушубузду жакшылап иштеп аракет кылып кетебиз. Достор, жалпы Солото YouTube каналыбыздын катталуучулары дал ушул Келечек турак жай кооперативинин үй алып азыркы учурда кубанычка ойноп атпай жаткан Чолпон эжекебиздин дагы сүйүнүчү менен тең бөлүшөбү. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Эжеке, алгач эле суроолордун бири, эмне үчүн дал ушул Келечекти тандап алдыңыз? Башка жакта деле барып, ал жактан үй алсаңыз болмок. Биздин негизи 3 уулубуз бар. Ошонун келечегин ойлоп, балдардын Келечек турак жай кооперативинен ошо балама үй алып атабыз. Аябай кубанычтамын. Коркунуч деген нерсе болдубу башында? Башында болду, бирок келечек деп аты айтып турганда мындай ишендим. Муну YouTube'дан көрүп калдым. Анан ошентип очередь менен электронный ачык болот экен негизги. Башка кооперативдерге караганда айырмачылыгы. Анан ооба болду, коркунуч жанагындай кара пиарлар чыкты ушу кооперативдер боюнча. Анан сабырдын түбү сары алтын деп күттүк. Ошо бизге сүйүнчүлөштү, кубандык. Анан ошо улуу балабызга алып берип атабыз, келечектеги неберелерге турак жай болсун деп. Өзүңүздүн үйүңүздү барып көрдүңүзбү? Көңүлгө толдубу? Биздин өзүбүздүн ошо Туңгучтан тандадык, Туңгуч микрорайонунан. Ал жакта жер үйүбүз бар, ошо жакыныраак болсун, балдарыбыз да ошол жакта окушат. Ошо алыс болбой эле, туугандар дагы ошол жакта көпчүлүгү. Анан тандаганда тандадык чогуу эле. Жакшы. Жакты. Балаңыз мектепте окуйбу? Мектепте окуган балаңызга алдыңызбы? Балам 9-класста окуйт. Ошонун келечегин ойлоп атабыз да. Эми келечекте балдарга инвестиция кылыш керек экен, билимине, келечектеги жашоосуна. Ошону түшүндүм да. Бул жерде ачык, бардыгы ачык айкын болот экен. Ар бир кардарга ушинтип келген үй алам деген адамдарга ачык электронный вариантта очередь көрүнүп турат экен бардыгы. Өзүң кайсыл убакытта эми очередти карап турат экенсиң да. Кезек күтүү системасы жакты. Келиңиз анда жалпы да ушул жамаатка ыраазычылык билдирели. Келечек турак жай кооперативине дагы ийгиликтерди каалайм. Ар бир Кыргызстандагы ар бир үй бүлө үйлүү болсун, үйлүү жайлуу болуп, ошо келечеги кең болсун.